الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, күнүгө айтып келе жаткан сабагын уланысы бүгүн 11-си жана 12-си. Мужибатул жанна инсанды, муъмин, мусулман инсанды бендени бейишке алып бара турган, бейишке киргизе турган, бейишке жетелей турган амалдардын 11-си жана 12-си. 11-си бул төрөттөн кайтыш болгон, төрөттөн көз жумган аял жөнүндө айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Рашид ибн Хубейш деген сахаба риваят кылып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-катлу фи сабилиллахи азза ва джалла шахада." Аллахтын жолунда жан берүү бул шейиттик деди пайгамбарыбыз. Аллахтын жолунда жан берүүнүн эң жогорку деңгээли ал i'la'u kalimatillah, Аллахтын сөзү болгон ла илаха иллаллахты жеткирем деп. Жихадта кайтыш болгон инсан жөнүндө кетип бартат. Аллахтын жолунда шейит болуу деген ал өзүнүн үй бүлөсүн адал эмгек бешене тери менен багам деп соодада же дыйканчылыкта жүрүп көз жумуп кетсе. Аллахтын жолунда деген ал исламды жеткирем деп мейли бир күн, мейли 2 күн, мейли 3 күнгө дава сапарына чыгып бара жатып, же ошол жакта же келе жатып кайтыш болуп кетсе. Аллахтын жолуна деген мен Кур'ан жаттаймын, мен илим окуймун деп сапарда жүргөн жеринде кайтыш болуп кетсе. Ушул Аллахтын жолунда деп эсептелет. Аллахтын жолунда деп хажга бара жатып, же кайтып келе жатып. Ушулардын бүт бардыгы Аллахтын жолунда. Андан башка да кайсыл десе пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ал-мат'ун, мат'ун холера оорусу менен ооруп кайтыш болуп кеткен. Вал-гарq сууга чөгүп көз жумган. Эң акыркысы вал-мар'ату фи нифасиха. Ва иза мататил мар'ату фи нифасиха, эгерде бир аял төрөп атып, төрөттөн кайтыш болуп көз жумса, яжурру бисурариха илал жанна. Ошол төрөлүп жашап кеткен наристе, же төрөлүп көз жумган наристеге Аллах Таала кыяматта тандоо укугун берет. Мен сени тирилттим. Мына танда дегенде ал мени жарык дүйнөгө алып келем деп көз жумган апамды бейишке деп анын киндигинен колунан бейишке тартып алып келет. Төрөттөн канча аялдар өлүп атат? Төрөттөн канча аялдар экинчи бир адам жарык дүйнөгө алып келип өзү кайтыш болуп кетип бартат. Аллах ошолордун бара турган жерине жаннат кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шейиттер, Аллахтын жолунда каза болгон шейиттер, алар Аллахтын жолунда каза болгон улуу шейиттен башкасы дагы 7 бар деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Алар кайсыл? Биринчиси ал-мат'ун, холера оорусу менен. Холера оорусу менен ооруган. Рак, холера бир эле экен. Экинчиси сахибу затил жан, өпкө оору менен кайтыш болгон. Туберкулез го, өпкө оору менен. Үчүнчүсү сахиб тахтал хадам, көчкүнүн астында калып кетсе. Мейли мөңгүнүн, мейли үйдүн, мейли жердин астында калып кетсе. Бирок шарт аны мусулман болушу. Аны мусулман болуш шарт. Кече биз өттүк, шейит болуш үчүн эч кимден карыз болбош керек,
eç kimden amanat albagan boluş gerek, eç kimge kıyanat kılbaş gerek. Üçüncüsü el-gariq, suğa çöküp ölgön. Dördüncüsü el-hariq, örtönüp ölgön. Beşincisi kaysı? Beşincisi töröttön kaza bolgon ayal. Kadimgide töröttön kaza bolgon ayal. Kayral uşul жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөттөн каза болгон ayal деп атат. Төрөттөн бул толгоо тартып 9 ай омурткасы кайышып көтөрүп төрөөгө келгенде аялар ушунчалык коркот. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда Мариям энебизге ордунда отура бербе, ордуңдан тур дагы тиги мөмөлөрү бышып салаңдап калган курманын шагын өзүнө ылдый кылып тарттырып бир-эки силк бутагындагы бышып калган курма мөмөлөр жерге түшөт, анан сен аны алып жейсиң. Көрсө финик курма, финик деген мөмө кош бойлуу болгон аялдар ошо кош бойуна бүткөндө баштап жей турган болсо, аларда қан басымдын азайып кетүүсү, алдан таюусу, башынын айлануусу, баланын азыксыз калып калуусу деген нерсе болбойт. Дайыма так жеп туруш керек. 1ден, 3ден, 5ден, 7ден, 9дан жеп туруш керек аялдар кош бойлуу болгондо. А төрөгө келгенде ошол да врачтар өзү айтат экен, сен муну күнү мисалы төрөкшөн мүмкүн деп, ай күн эсептеп. Дагы ошону жеп турса төрөшү аябай жеңил болот. Мариям энебиздин Иса пайгамбарды төрөң жеңил болот жегинде ошо курманы жетирген. Бирок кош бойлуу аял болсун, жөнөкөй эле эркек болсун, жөнөкөй эле аялдар болсун, финикти жегенге келгенде сөзсүз түрдө так жеш керек. Сөзсүз түрдө так жеш керек. Так дегени 1, 3, 5, 7, 9, 11 жана башка. Эгерде кайсы бир киши, кайсы бир аял феникти жуп жеп калса, 2, 4, 6, 8, 10 кылып жей турган болсо, Кудай сактасын, анын жыйынтыгы өзү дагы ичиндеги ошол түйүлдүк дагы сөз түрдө келечекте кан диабети, сахарный диабет менен ооруп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсени так аткарууда, ар бир нерсени так жеште бир гана курмага келип такалганда өтө катуу кармаган. Жада калса кан диабети менен ооругандар курманы финикти бисмиллахир-рахманир-рахим деп так жей турган болсо, сахарный диабеттен арылат. Караң, ошонун бири ушул төрөттөн өлгөн аял. Төрөттөн өлгөн аялды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шейитке да кошуп атат. Шейитке кошкондон кийин ал бейишке барат. Бирок бир шарт менен. Көчкүнүн алдына калып кетеби, чөгүп кетеби, күйүп кетеби, өрттөнүп кетеби, башка болобу? Ушундай болбош керек деп, бул жактагы тирүүлөр өзүнчө даттанып, арызданып, Кудайга шек келтире турган сөздөрдү сүйлөбөш керек, шарт ошол. Бул 11-инчиси экен. Эми 12-инчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Саубан радиаллаху таала анху риwayat кылып атат. Мен мата бариан ан салас дахала ал-жанна. Ким 3 нерседен алыс болуп эле өлсө, ал бейишке кирет деди. Ким тирүүлүгүндө 3 нерседен алыс эле болуп өлө турган болсо, ал бейишке кирет. Биринчиси мен бариа минал кибр. Ким tekebirдүүлүктөн алыс болсо, tekebirденбесе. Tekebirденүүдөн каргыш дегир шайтан Аллахтын мээрименен түбөлүк ташбаран кылып куулган. Эч качан Аллахтын мээримине илешпейт. Болгон Аллах Таала ийилип салам берип койгула, бир аз сыйырмат көрсөтүп койгула, мен жасаган адамга деделе, периштелердин бүт бардыгы сажда кылып салам берип ийилишти. Tekebirden şeyden eğilmey koydu. Nege sen ma man'aka an tasjud? Qaysı nerse tosып atат sen ошол адамга сажда кылып, сыймат көрсөтүмдөн дегенде ал айтканда шайтан. Sen meni оттон жараттың, а муну топурактан жараттың. Алду алсызга эч качан ийилбейт деп tekebirдик кылган.
Tekebirlenүү ал insanды кашыктап чогулткан кадыр баркынан биротоло жууп коет. Ошон үчүн Аллах Таала ал-кибрияу ридаи, tekebirlenүү ал менин сыпатым деген. Аллах айткан, мен tekebirlenсем жарашат. Жараттым силерди, силерге жан берип атам, рызкы берип атам, бактылуулук берип атам деп tekebirlenсе Аллахка жарашат. Ким tekebirlenсе менин сыпатымды менден талашкысы келгендей дейт Аллах Таала. Tekebirlenүү менен эч ким эч качан ийгиликке жетпейт. Ошондуктан хадисте ким tekebirlenсе Аллах аны ушунчалык төмөндөтөт. А ким Аллах үчүн өзүн төмөн алса, Аллах анын даражасын эбегейси чоң кылып көтөрөт. Вал гулул кыянат кылуу, көзбоемочулук кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен гашшана фалейса минна", ким кыянатты кылса, алдамчылык кылса, ал бизден эмес деген. Базарда айрыкча айыпсыз нерселерди мунул айыбы жок деп, айыптуу нерселерди, кемчилдиги бар, мунунун кемчилдиги бар деп сатуу, бул сооданын фарзынын бири. ومن يغلل جاء يوم القيامة بما غل جاء بما غل يوم القيامة. Ким кыянат кылып алдайла турган болсо, ошол кылган кыянаты менен кыяматта Аллах Тааланын алдына келет деп атат Кур'анга. Карагыла, бир табииндин чоң дүкөнү бар эле, аябай чоң соодагер эле. Анын майда дүкөндөрү аябай көп эле. Бир күн чоң дүкөнүндөгү сатуучуга кирип, мунулар бүт бардыгы таза, а мунулар кемчилдиги бар буюмдар. Ар биринин буюмун өзүнчө баасын өзүнчө сатасың деди. Ал айткандан кийин 2 күндөн кийин чоң дүкөнүнүн алдына чоң кербен келип түштү. Мусулмандар кирип ала баштады. Алардын арасында бир еврей бар эле, бир еврей. Кемчилдиги бар буюмдар жака өтүп, аны бир буюм кызыктырып калды. Мынакы мистен, сары жерден жасалган кумган бар экен. Жашнакай, келбеттүү. Ошону кармап, бул канча деди. Айтты, 1000 динар деди. Ой Кудай, кымбат экен. Алам мен, бул мени кызыктырып калды деди. Алып кетти. Бирок кичинекей кемчилдиги бар экен, айтпай сатып берди. Еврей болгондугу үчүн. Бир күндөн кийин эси келип, соода өтүп атабы деди, өттү. Кече чоң кербен келип, укмуш соода жакшы болду. Дүңүнөн кетти. Ана мынул жердеги кемчилдиги бар, айыбы бар, кумганды дагы таза кумгандардын буюмдардын барабарында сатып бердим дегенде, аябай жаңжал кылган эси. Канчага саттың? 1000 динарга. Каяка карап кетти алар? Ушул тарапка кетти, бир жакты багытын көрсөттү. Дүкөндүн ээси күлүк төсүн минип алып, аркасынан 24 саат бир күн кууп барып, экинчи күнү жетти чөлдө. Кербен башка кыйкырып атып токтотту. Алдын тороп чыгып, кагылайындар, силер балан шаарда, силер бир дүкөнгө киргенсиңер кече, киргенбиз, буюм алгансыңар. Эгер оор келбесе алган буюмдарды мага көрсөткүлөчү. Ой коркуп, сага эмне болуп кетти? Жок, мени көрсөткүлө. Бардыгы куржундарынан алган буюмдарын көрсөттү. Бир кишинин колунда кумган көрдү. Акырын тушуна келип, туган, кечирип коесуң, муну бул кумган айыбы бар эле, кемчилдиги бар эле. Менин колумда иштеген дүкөнчү сага билгизбей сатып бериптир кымбатыраакка. Мен акчаңды деп 1000 динарын берди. Еврей сурап атат. Ой кокуй, сен каяктан келдиң? Ошо шаардан келдим. Канча күн жол жүрдүң? 24 саат. Ушу кумган үчүнбү? Ооба. Неге? Бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким кыянатты кылса, ал бизден эмес деген. Мен мусулмандардын катарынан чыгып калуудан коркомун. Ким кыянатты кыла турган болсо, кылган кыянаттыгы менен Аллахтын алдында тирилет ошону менен. Мен Аллахтын алдында шерменде болуудан коркомун. Ал муну акчаңды, кумганды бер, мен алып барып коюп коем. Же болбосо, бунун баасы өзү болгону 300 динар эле. 600 динарыңды ал, ме деп кайтарып берсе, келгениң үчүн токтоп тур деп еврей чөнтөгүн колуна салып, келгениң үчүн, атай ушуну мага жеткизгениң үчүн мен муну 2000 динарды деп 2000 динар берип, эми угуп тургун.
men bu 2000 dinar, 3000 dinardan da mıқты nerse berem adırsaga. Kalaysın mı dedi. Kalayım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İslam'a girip versem boldu degen. Karagıla kıyanat kılbay oң aytkan üçün al musulman boldu. Üre canım kütüp atasız bu? Tamam. Qarang. Kıyanatlıktan adam özünü saktı. Kıyanat kılbagan insan al jannatga giredi. Ekinci vaddain, ekinci usul, üçüncüsü qarızdan bardık qarızın berip koygan insan al jannatga giredi. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim salam aytpay turup silerge söz başlay turgan bolsa жооп бербей койгула. Анткени алар силерге салам берген жок. Кимиңердин телефонуң адын WhatsApp'ына kimdir biri assalamu alaykum devestен жөн эле ден соолуңарды сурап жазып берсе, жооп кайтарбай койсоңор кыяматта ага жооп бербейсиңер. Kimdir biri assalamu alaykum деп жазып ден соолуңарды сураса, силер ва алейкумуссалам дебей жообун берип жөн эле ден соолугун сурап жазып берсеңер, анын да жооп берсеңер кыяматта. Шулардын бүт баардыгы карыз болот. Салам ал карыз кадимкидей. Ошондуктан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim üç nersedен, tekebberliktен, кыянаттан, карыздан эле таза болуп өтүп кете турган болсо, ал бейишке кирет деген. Аллах баарыбызды ушул бейиштен орун берсин. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.